Иш илгери программасын улантабыз. Борбор кала Бишкекте соңку жылдары көптөгөн парк, эс алуучу жайлар курулууда. Келечекте дагы кандай иштер аткарылат? Бул суроолорго жооп алуу үчүн студиябызга Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкы инженери Адилет Эсентуровду чакырганбыз. Саламатсызбы, отман бөлүмүбүз менен биздин студиябызга кош келиңиз. Айтып өтсөңүз, быйылкы бүткөрүлө турган жаңы парктар мөөнөтүнөн өтүп кеткен жокпу же иш пландагыдай эле жүрүп жатабы? Саламатсыздар. Быйылкы салынып жаткан парктар бизде азыр парк ынтымак 2, Южный магистрал жана Токтоналиева көчөлөрүнүн кесилишинде. Бир аз кичине кечеңдей түштүк. Пандемия убагында кичине үзгүлтүккө учурап калдык. Анткени биз ала турган материалдар убагында келбей, көп ишканалар жабык болуп калды да, ошого байланыштуу кичине кечеңип калдык. Бирок быйыл жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп турабыз. Азыркы учурда ошол 80% ашык жумушу бүтүрүлүп калды. Бурушчаткалар таман таштап койбозго төшөлүп жатат. Бордюрлар баардыгы коюлуп, бетон жумуштар, бир аз жумуштар бар. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын бир аянтча бар. Ошол экен азыр бетон жумуштарын кылып атышат. Буюрса жакын арада бүтөбүз. Анан кийин мисалы ушул вело жолдор жана башкалар, мисалы футбол талаалары дейли, алар дагы каралганбы ушул долбоордун ичинде? Азыркы ушул салынып жаткан парк ынтымак 2 паркында вело жол каралган, автоунаалар токтоочу жай, 110 автоунаа токтоочу место каралган, орундук. Ал жакта медпункт каралган, ажатканасы каралган. Ошол жогоруда айтып өткөндөй мүмкүнчүлүгү чектелген жана чектелбеген кичинекей балдар үчүн 1000 квадраттай ушундай жакшы аянтча жасалды. Ушу резина менен төшөлөт. Ал жакта амфитеатр каралган, чоң 1000 кишилик, 1000 киши отурат да, батат. Чоң, эң чоң бассейн каралган. Жана ушул парк улуттук колоритте жасалып жатат. Ал жакта ушул комуздун формасында фонтан да жасалып жатат. Атайын дагы ушундай улуттук колоритте жанагындай селкинчек, ордо, ушундай жакшы парк болот да, буюрса ушундай каралган да. Экс-мэр Азиз Сурахматов баштап кеткен долбоорлор ушул парктар салынып бүтөт деп калды эле. Анан каржылык жагы кандай болуп атат? Өзүңүз айтып калдыңыз, пандемиянын дагы кесепети тийди депчи. Анан мүмкүн мамлекет жактанбы же мүмкүн донорлор тартылганбы ушул тарапка? Финансир акча каражат жагы кичине кечеңделип да калган моменттер болуп атат, бирок акырындык менен берилип жатат. Такыр токтоп калды дегенден алыспыз. Жана донорлук тараптан деп атпайбызбы, ошол жанагы кичинекей балдар ойной турган аянтчаны Ротари деген бир фирма ошол жанагы оборудованияларды ошол эклер белек кылып берип атышат. Буюрса жакшы болот да. Анан кийин сиздердин пландар кандай? Дагы ушул кечеңдеп калгандар качан бүткөрүлөт парктар? Анан дагы долбоорлор сиздер тараптан дагы келечекте кандай аткарылат иштер? Кечеңделет деп деле сарсана болбой турсаңыздар деле болот. Буга чейин деле 2 парк салып бүтүрдүк. 2019 жылы Советтер Союзунун героюна арналган 75 жылдык юбилейге да арнап ушул Чолпонбай Төлөбердиев атындагы парк салынып бүттү. Буюрса Чолпонбай Төлөбердиев атындагы парктын жалпы аянты 10,8 гектарды түзөт. Ал жакта дагы автоунаалар токтоочу жайларда курулган, кичинекей балдар үчүн да аянтчалар курулган, скейт сүйүүчүлөр үчүн, вело сүйүүчүлөр үчүн да баардыгы
каралган. Андан кийин өстүбүздөгү жылда ушул ден соолук паркы деп салып бүтүрдүк. Азыр Адинай паркы деп ушул экил врачтарыбызга ошо арнап Адинай атында парк деп аты өзгөрүлдү. Бул паркта дагы ден соолукту чыңдоо үчүн резина менен төшөлгөн ушундай чуркоочу аянтчасы да бар. Футбол, волейбол, баскетбол ойной турган аянтчалар бар, жана турниктер коюлган. Велодорожкасы дагы бар, амфитеатры да бар, медициналык пункты бар, ажатканасы бардыгы каралганда жакшы парк алды эле салынып бүттү буюрса. Эми бул азыр 3-чү паркыбыз, ушул паркты аяктап калдык. Буюрса жылына чейин толук бүтүрүп беребиз. Соңку мезгилде чынында көрүп атабыз, жаңы парктар жакшы салынып атат. Анан кийин жарандар тарабынан дагы ушул жаңы бүткөн парктардан мисалы кемчиликтерди таап атышат да. Ошол эле асфальт төшүү, ошол эле брусчатка таштаман дегендей. Эми бүткөн ишке сынчы көп да. Эми биз бул паркты долбоордун негизинде жасап атабыз. Бардык эле производствода бир 10% болобу ушундай бир аз кемчиликтер болот. Аны биз өзүбүздүн эсебибизден оңдоп, аны калыбына келтирип атабыз. Кээ бир мындай человеческий факт деп коет го. Ар кандай адамдар келип скамейканы сындырып кетет, же бир оор техникалар келип бузуп кетет ушундай. Анын баарын биз өзүбүз ордуна келтиребиз. Парк дегенде мисалы үчүн мурун буга чейин Борбор калабызда ушул Панфилов парк, ушул Дружба парк, ушундай саналуу эле парктар болчу да. Элдин баары ушу бардык жылмасиптерден да баары элдин баары келип ушул экил кичинекей парк эле багыл тыгылып, тыгым көп болуп кыйналып жүрүшчү да. Мисалы үчүн шаарыбыздын мисалы үчүн Төлөбердиев парк күнбатыш тарабына салынды. Ошол жактагы райондун эли центрга келип убара болбостон ошол жакта салкын, Бучканын жээгинде, каналдын жээгинде салкын, бактары бар, бийик, көлөкөсү да жакшы, жайкысын эс алганга жакшы да. Шаардын ушул ар кайсы тарабына ушундай чекелерине ушундай парктар салынса, баары убара болуп центрга келбей жакшы эле да, жакшы ыңгайлуу шарт. Ден соолугун чыңдай турган улуумундан ушу жаш балдарга чейин ушу эртең менен ушу парк салып атканда көрүп аттык. Ушу чыгып мындай чуркашып, сейилдешип, коляска салып балдарын сүйрөп эс алып жүрүшөт. Бизге өзүбүзгө деле салып бүткөндө аябай мындай жакшы кубаныч сезимдерди берди да. Биз деле ошол ушундай парктар салганыбызга да биз өзүбүз да кубанычтабыз да. Жаңы конуштар деп калдык. Анан жаңы конуштарды азыркы этапта канча мини парк деп койсок болот? Салынып жатабы же сиздерде долбоордо планда барбы? Эми ал мини парктар жана скверлер бизде каралып элек. Бул Бишкек зеленхозунда, может эмелеринде, пландарында бардыр. Бизде азыр ушул эң чоң парктар ушул экилер да. Пландагы бул чоң шаардагы парктар болуп эсептелет. Анан кийин эскилиги жеткен парктар да бар. Айта кетсек, ошол эле Ататүрк паркы жана башка парктар бар Борбор шаарда. Алар кайта оңдолуп түзөлөбү, жаңыланабы дегендей. Эми бардыгы эми багыл акырындык менен жасалып келатат. Буюрса буга чейин мынакей опера балет театрдын артында сквер бар, театральный деген сквер бар. Ал жакта эле тамтыгы чыгып, эскилиги жетип турган убагында анын ичин бүт жолдордун, тротуарларын бүт ремонттодук. Бүгүнкү күндө аябай жакшы, ал жакта да элдер көп. Ага чейин дагы Тоголок Молдо сквери бар, Бакамбаева менен Московский, Коенкөзова көчөлөрүнүн кесишинде. Ал жакты да жасаганбыз. Ал жактагы азыр барсаң элдер көп, эс алуучулар да. Эми акырындык менен аларга да жетебиз деп ойлойм да. Демек жаңыланат мында. Буюрса. Анан сиздердин кандай келечектеги долбоорлор бар алдыда, мындай ишке аша тургандар?
Бизде эми долбоорлор көп. Мисалы үчүн азыр вело жолдорду дагы үстүндө иштеп атпайбызбы? Буга чейин ушу экс мэрибиз Азиз Эмилбековичтин убагында ушу шаарыбыздын түндүгүндө, түштүк тарабында магистралды бойлой вело жол курганбыз 2018-жылы. Андан азыр ушул тапта дагы ушул Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюнда Рысмендиева көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин салып бүттүк. Чүй проспектисинин Манас көчөсүнөн Байтик Батырга чейин салдык. Байтик Батыр көчөсүн Чыңгыз Айтматов проспектисине чейин салдык. Азыр Тыналиева көчөсүндө да салынып келатат. Магистралдан Акмаева жана Акмаевадан бери Чапаева чейин. Денисаевдин проспектисинде узундугу 4,4 километр чакырым вело жолда салынып атат. Азыр кызуу жүрүп атат, буюрса ал дагы аяктап келатат. Bunun bari uшу чоң долбоорлорда шаар үчүн кенен 4,5 метрден туурасы. Мурун шаарыбыздын центри да Чыңгыз Айтматов проспектисинде ушул эле азыр жасалып, кенен тротуар, велосипед сүйүүчүлөр үчүн дагы ыңгайлуу шарт түзүлдү да, жакшы. Карасаң мындай жакшы, элдер кенен басат. Тегиз, буга чейин, мисалы үчүн Байтик Батыр көчөсү, Баканбаев көчөсүнүн кесилиштеринде Московскийден жанагы акча алмаштыруучу обменкалар, жайлар тротуарга чыгып алышкан, банктар, ушун баары бүт чыгып алып, тротуарлар ичкерип уже элдер кысылып баса албай калышкан. Ыңгайсыз шарт түзүп турганда жана тепкичтер аябай бийик болчу, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга өтүш ал жерде өтө ыңгайсыз болчу. Азыр анын баарын бүт бир түп-түз кылып жасадык. Эч кыйынчылык жок, түп-түз өтүшөт. Жакшы шартны түзүп берип атабыз. Бул көбүнчө бул Совет көчөсүндөгү, азыркы Абдрахманов көчөсү. Азыркы Абдрахманов көчөсүндө, Манас көчөсүндө да ошондой көп объектилер кызыл линия деп коебуз го, ошол жактан чыгып тротуарларды кысып берип өтүп алышканда, ошонун баарын алдырып, тротуарды кеңейтип салдык. Ал эми шаардын башка көчөлөрүндөгүчү алар качан мындай сиздер тараптан рейд жүргүзүлөт дегендей? Биз рейд жүргүзө турган ишканадан эмеспиз, биз строительбиз. Жол курабыз, ушул вело жол ушуларды курабыз. Бизге ушул мэрия тарабынан бекитип берген объектилер, көргөзмө берилген объектилерди ошол долбоор менен иш алып барабыз. Жана бизге пландап берген көчөнү, тротуарды биз салабыз да. Адилет Шешенбекович, сизге чоң рахмат. Биздин студияга келип, маек куруп бергениңизге, убактыңызды бөлүп, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкы инженери Адилет Эсентуров менен маек курдук. Ала тоо 24 каналында иш илгери программасын жыйынтыктайбыз. Студияда Амантур Төрөбаев болдум. Иш күнүбүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.